Салам радиосында жаңылыктар. Арбаңыздар урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары, назарыңыздарда жаңылыктар. Аны мен Жоройек Кубанычбек уулу тааныштырам. Самаркандиктеги жаңы оорукана пайдаланууга даяр. Баткен районунун Самаркандик айылындагы жалпы дарыгерлер практикалык борбору пайдаланууга берилүү алдында турат деп айтылат облустук бийликтин маалыматында. Аталган оорукана Самаркандик айылынын социалдык көйгөйүн жеңилдетүү максатында президенттин жеке колдоосу менен курулган. 75 орундуу оорукананын курулушуна президенттин фондунан 100,56 миллион сом каражат жумшалган. Учурда курулуш толугу менен аяктап, керектүү эмеректери менен камсыздалган. Оорукананы жакынкы күндөрү пайдаланууга беребиз деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Баткендин Арка айылындагы дээрлик 2 миллион сомдук аткезчилик жүктү аныктады. Атайын кызматтан билдиришкендей, 16 ноябрда Лейлек районунун Арка айылындагы кампада 870 миң сомдон ашык суммадагы кондитердик азыктар түрүндөгү контрабандалык жүктү Hyundai Porter үлгүсүндөгү чет элдик мамлекеттик номерлүү унаага жүктөп жаткан 31 жаштагы жаран кармалган. Ошондой эле 21 ноябрда Лейлек районунун Арка айылында жергиликтүү тургундун үйүнөн чет элдик мамлекеттик номерлүү Mercedes-Benz Sprinter унасы 1 миллион сомдон ашык керектелүүчү товарлар түрүндөгү аткезчилик жүк менен кармалган. Жогорудагы фактылардын негизинде козголгон кылмыш иштеринин алкагында УКМК тарабынан иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК аткезчилик аракеттерди жасаган жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Баткен облусуна караштуу маданий мекемелерде оңдоо иштери жүрүп жатат. Лейлек, Кадамжай райондорунда жана Кызыл Кыя Сүлүктүү шаарларында маданий мекемелерди оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ремонт иштерине Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигинен каражат бөлүнгөн. Министрликтен билдиришкендей, Лейлек райондук Маданият үйүнө 4,32,787 сом бөлүнүп, Маданият үйүнүн эшик терезелери алмаштырылып, жылытуу системасы оңдолууда. Азыркы тапта жумуштун 60% бүтүп калды. Кадамжай райондук Маданият бөлүмүнө 200 миң сом каралып, каражат айылдык маданият үйлөрүнө жана айылдык китепкананын филиалдарына бөлүнүп берилип, керектүү оңдоп түзөөлөр жүргүзүлүүдө. Ремонт иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен да каржыланган. Кызыл Кыя шаардык маданият бөлүмүнө 174,966 сом бөлүнүп, 2 даараткана салынган. Борборлоштурулган китепканалар тармагына 63,391 сом акча каражаты бөлүнүп, айрым бөлмөлөр ремонттолуп, чатырлар алмашып, четтерине суу тосуучу ноолор коюлган. Ошондой эле Сүлүктүү шаардык маданият бөлүмүнө 443,700 сом бөлүнүп, бул каражатка Маданият сарайынын эшиктери, полдору жаңыланган. Китепкана, музей жана маданият сарайларынын ички жана сырткы көрүнүштөрү калыбына келтирилген. Буга чейин суу жоктугуна байланыштуу Маданият сарайынын арткы жагына суу сактоочу жай курулду деп билдирет Маданият министрлигинен. Кадамжай районунун Абсамат Масалиев айыл аймагында мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш-чарасы өтүп жатат. Маалым болгондой, ага жергиликтүү жетекчилер менен бирге кошуна Өзбекстандын Фергана облусунан келген жетекчилер катышууда. Байрамдык салтанат кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү менен башталып, маданият үйүндө расмий бөлүгү өттү. Аталган саамалыктын жүрүшүндө футбол жана күрөш боюнча мелдештер да уюштурулган. Сиздер бүгүнкүгө алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.